Дагы бир рет кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирдик сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Биздин кийинки конокторубуз дагы келди. Студиябыздан орун алды жаткаруучулар. Мен кимдер келди сиздер менен тааныштырайын. Жаныбек Максутов менен Абдумаликов, Досмамат бүгүн биздин студияда. Мен мында студиябызга кош келипсиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен жигиттер. Сиздер менен таанышалы кененирээк. Таңкымадыңыздар жакшыбы? Жакшы келип атасыздар? Сон. Келиңиз, сиз менен таанышалы, өзүңүз жөнүндө алгач айтып бериңиз. Мен Жаныбек Максутов, Жалал Абад облусу Алабуга районунан болом. Ошол чыгармачылык чөйрөдө ырдап эмгектенип келебиз академия оштосунда. Азыр алда Кудай буйруса сиздерге дагы жагымдуу чыгармаларды аткарганга аракет кылабыз. Сиз? Мен Досмамат Абдумаликов, мен дагы Жалал Абад областына караштуу Алабуга районунун 1-Май айылынан болом. Биз дагы ошо чыгармачылык чөйрөгө бала кезинен эле кыялданып жетишебиз. Музыкалык билим алгансыздар да, э? Кайсы окуу жайда бүтүрдүңүздөр? Мен Ош мамлекеттик Ниязалы Борошов атындагы училищеде окуганбыз. 2017-жылы бүткөнбүз биз. Ошол спец аккордеон боюнча. Анда ырдаңыздар атайын, э? Анда сиздерге ошол жалпы көрөрмандарга кутман таң каалайбыз. Ошол алыста жүргөндөргө, шаарда жүргөндөргө Керим Турапов агайдын Туулган жерди сагынуу деген чыгармасын аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Tuğgan жердин суусун сагынды, жүрсүн дагы алыс араңда, ата журтум кетпей санамда, акыл айтып асыл кеп айткан. Азыр айылда турасыздарбы же шаарда? Азыркы учурда айылда. Айылыңыздар кандай айыл? Айыл керемет. Ырдагыдай айылбы?
конечно. Сон Балалыгыңыздар кандай өттү? балалык эми айылда өзүңүздөр билесиздер, жайлоодо дегендей, ушул короодо эле үйдө айылдын жашоосу эми кандай десек мындай мал карап дегендей ушундай жаштык ушундай өткөн негизи. Анан Канча бир туугансыздар? мен 5 бир тууганмын. Кимдер билет? Үй бүлөбүздө эч ким делерди айтты мен. Бизден үй бүлөбүздүн бир туугандардан мен гана ырдап чыктым. Анан эми мындай сөз, ыр жагынан түрткү болгон мага өткөндүгү бул ата энемден эле өтсө керек менимче. Ошо укканымдан апамдар, атамдар айтпат. Тайнемдер ырдачу экен мурун. Ошондон улам кан баягында болчу эле, кандан канга өтүп дегенде ушинтип азыр чыгармачылыкта ырдап келатабыз. Кудайга шүгүр. Азаматсыз. Эмгеги ушун менен. 2017-жылы бүтүрдүк окуу жайды деп атасыздар. Андан бери чыгармачылыкка аралашып калдыңыздар, Сиздин клиптериңизди көрүп калдым мен YouTube каналынан. Анан сурайын дегеним, чыгармачылык кыйын бекен, түшүктүү бекен? Кандай дейсиздер? Эми чыгармачылыкта чындыгында чыгармачылык эле эмес, бардык эле ишти баштаганда кыйынчылык болот. Чыгармачылыкта дагы ушундай кыйынчылыктар болуп, мен бирке ошол 2018-дерден клип тарттырдым. Анан 2019-дан кийин чыгармачылыкты кичине бир аз токтотуп, эми бул нерсе бардык нерсе айланып келгенде акчага да калат экен. Анан ошентип тойго кызмат кылып, азыркы учурда аккордеондо дагы, анан тойлорго дагы алып баруучулук кылып кызмат кылып калам. Ошентип эми буйруса быйылкы жылдан 2022-ден дагы да ушинтип аракет кылып атабыз клиптерге, жана чыгармаларга Кудай буйруса. Сиздин айылыңыздын аталышы кандай? Экөөңүздөр бир айылдасыздарбы? Айылыңыздардын аты кандай? 1-май айылы. 1-май айылы. Сиздер канча бир туугансыздар? Биз негизи 2 эле бир тууганбыз. Менен чоң бир угул байкем бар. Эки уул үйдө, Ооба. Ким ырдайт үйдө? Үйдө негизи ата энем деле көп ырдабайт. Эми ырсыз каяктан өткөнүн билбейм. Эми тайкелерим ырдап жүрсү, жээнлер ырдап жүрсү. Музыкалык окуу жайда бүтүрдүңүз да сиз? Окуган эмесмин. Негизи бул ошол туума талант. Өзүңүздүн кызыгыңыз, кызыгым. Дагы бир чыгарманы аткартайын, кимиңиздер аткарасыздар, кандай кыласыздар? Мында ушул жигит аткарып берсин. Ошосунда же аккордеондор кыренамда. Анда эмесе жалпы апалардын урматына жаңыртайын. Гүлжигит Садыбековдун "Апамдын ыры" деген чыгармасын. Күн батып кайра ай чыкса, мезгилдер алгаш ашылса, кайрылбай кетти жаштыгым ой, артына бир аз кайрылса, артына бир аз кайрылса. Чоң ата болуп чоң эне, жетелеп калдык неберем. Чачымды бубак бастыбың эй, секеле келем кечеле. Бозулаң элең секеле келем кечеле. Уулумдун тилеп өмүрүн, келиндин карап көңүлүн, дайрада эле жаштыгым ой, туруч эмес беле көбүрүн, туруч эмес беле көбүрүн. Тай ата болуп тай эне, жаш келсек эми кайделем. Жаштыгым кайрып берген сый той, жетелеп жүрсөм не берем. Көтөрүп алсам жетелеп алсам не берем. Кыл чайы бардым издесем,
жытыңды да бир искесем дайрада эле жаштыгым ой арман жок эле бир келсем арман жок эле бир келсем кайната болуп кайнене жаш кесек эми кайда элем жаштыгым кайрып бергенси той ойнотуп жүрсөм чебере жетелеп алсам көтөрүп алсам чебере. Ай баракалла. Бар болуңуз, азаматсыз чыгармачылык ийгилик каалайлы. Биз анда азыр Досмаматты бул жакка жөнөтөлү. Сиз ошол жактан бизге даярдап келген бир чыгармаңызды алып барып бериңиз. Ага чейин бир суроо берип турайын сизге. Ал жак даяр болгочу. Аккордеонду мектепте үйрөндүңүзбү же окуу жайга келип тапшырганда үйрөндүңүзбү? Ошол мен мектепте окуп жүргөндө 6-классымда, адашпасам 6-классымда бир досум сунуштап калып, айылыбыздагы балдар музыкалык мектебине барып, ал жерден Марасул агайымдан сабак алгам. Бир аз үйрөнүп келгем, айым аккордеонду таанып келгем да, бир аз болсо да таанып келгем. Калган жагын ошол ырдап башка кылган Ниязалдан үйрөнүп. Устатыңыз ким болду Ниязалда? Ниязалда Ронат Ботобеков агайым болгон. Мактуу устаттын окуучусу экенсиз. Анда Досмамат келиңиз, бир чыгарма аткарып бериңиз, анда анан келиңиздер. Дагы бир кутманды таңыңыздар менен биз бул эфирлик сапарыбызды алдыга карай студияда олтурган меймандарыбыз менен уланта берели. Досмамат, өзүңүз музыкалык билим албай калдым деп атасыз. Өзүм каалоом менен ырдап келип, бул эл арасында кыргыз эли ар бир кыргыз ырдай алат, эл ичи өнөр кенчи дейт, өнөрүңүз өркүндөшсүн. Анан бир аспапты үйрөнгөнгө кызыктадыңызбы? Негизи аккордеон ойногону кызыгам, бирок мындай убакыт болбойт да, аны үйрөнгөн иштерим ар кандай иштер болот. Ошол иштерге карап кетип калабыз дегендей. Жакшы. Айылыңыздарда музыкалык мектеп барбы эле? Бар. Ооба. Сиз бардыңызбы ошол музыкалык? Ооба, баргам. Айтпадымбы, 6-класста барып, ошол жерден аккордеон таанып, анан училищеге келип атпаймын кызыгып. Аккордеон музыкалык мектеп бар. Алдыда кандай максаттарыңыздар бар? Алдыда Кудай буйруса 2022-де жакшы аракеттерди кылып баштадык, Кудай буйруса, жаңыртуулар менен. Жаңа клиптер тарттырабыз деген пландар бар алдыда, Кудай буйруп. Быйылкы жыл эми аракет кылсак, буйруса жакшы ойлор бар быйылкы жылда, жакшы пландар бар. Устаттар барбы?
мындай жол көрсөтүп минткиле тигинткиле деген Устаттар бар, чындыгында бар устаттарыбыз. Идеяларын айтып, мындай кылсаң мындай болот, тигиндей жеринде мындай кылгыла, анан ошондой жол көрсөтүп турган устаттарыбыз бар азыркы учурда. Айтып турат, кеңешин берет, мондай чыгармалар жараткыла, могурлар жакшы кетет деп айтып турган кеңешчилерибиз азыркы учурда бар. Жакшы. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр деле байкап аткан болушуңуздар керек, мына эстрада ырчысы болуу, чыгармачылыкта жүрүү, аракет кылуу, элге таанылуу бир четте оңоюраак. Интернет бүгүнкү күндө өнүккөн заманда турабыз, бир четте кыйыныраак. Баардыгынын ичинен иргелип, таанылып чыгып кетүү кыйын экен, өзүңүздөр деле байкап аткан болушуңуздар керек. Жарк этип жылдыз болуп кетиш үчүн сиздерге дагы эмне жетишпей атат? Дагы эмнелер керек болуп атат? Менимче эми туура ниет кылып аракет кылсак, Кудай буйруса болот го дейм. Аракеттенип атабыз эми. Өз айтмакчы, азыр блогери деле башка силерчи болуп атат, тез чыгып кетип атат. Эми биз деле Состармак менен деле иштеп атабыз. Аракет кылсак, Кудай буйруса көрө жатарбыз эми алдыда. Ооба. Игиликтен. Айылдан кетип башка жака барыңыздар келеби чыгармачылык үчүн? Айылдан эми биз айылда жүрдүк буга чейин, жана айтып өттүк, айылда элек. Эми азыркы учурда Ош шаарына келдик. Эми мындан кийин Ошто болосуз. Ошто болобуз, Кудай буйруса Ошто болобуз эми. Ошол аракетти жанагы айтып аткан чыгармалар жамдандырып ушул жактан. Үйдө ким калды? Үйдө ким калды? Үйдө турган барбы? Үйдө эркектердин. Үйдө эми тилекке каршы биздин бир туугандар азыркы учурда Москва шаарында, Москвада. Анан үйдө мен эле бар элем. Азыр эми тилекке каршы атам, апам жалгыз үйдө. Өздөрү калышкан. Эми бул жака бир тарабы бул чыгармачылыкта ушул деңгээлге жеткениме деле айтып өтсөм, ата-энемдин дагы бир чоң кандай десем, себепкер да, себепкер салымы бар. Ушул чыгармага окуу деп жөнөтүп, азырга чейин айтат. Азырга чейин айтып келет, чыгармачылык жандандыр. Анан эң биринчи жана сиз айтпадыңызбы, мындай жол көрсөткөн адам барбы деп. Бул өзүм апам десем болот. Апам көп идеяларды айтат. Мындай кылсаң, мындай кетет. Апам интернетти көп көрөт да, мен бош эмес болуп жүрүп калганда апам үйдө отуруп көрөт экен да. Эми ону көрдүм. Мындай кылгын, сонун кетет экен. Силердей балдарга жарашып атат деп анан биринчи ошол ой пикирин айтып эме кылган ошол апам, ата-энем да. Эне да, эненин жүрөгү башкача. Эми кармабайын, кет. Чыгармачылыгың улант деп шаарга жөнөт деп. Колдойт, дайыма колдоп келген. Жакшы. Ошол нерсе көп учурда баягы мырзалар үчүн үйдө эми агалар бүгүнкү күндө миграция күчөп турган кезде, анан ата-энени да караш керек, анан ырдап эле кетип калсам болбойт, иштеп эле кетип калсам болбойт деп аларды да караганга туура келет. Эми албетте эми ата-энем бул биздин байлыгыбыз. Эң биринчи ошолордун ыраазычылыгын алсак, анан калганы секин боло берет да. Ийгиликтин эрте кечи жок дейт, жарк этип бир күнү дагы интернет жылдызына айланып, жакшы чыгармаларды аткарып, жакшы ырларды аткарып турсаңыздар, колдоп алчу элиңиздер бар. Бир чыгарма аткарыңыз, анан ошону менен эфирге куттайбыз. Өзүмдүн атам, апам деп чыгарма жазган элем, ошо ырымдар. Жүрөгүңдөн орун берип, жакшы сөздөр сүйлөп келип, акыл айтып балдарыңа, жакшы бол деп насаат берип, акыл айтып балдарыңа, жакшы бол деп насаат берип, кадам таштап мен жаңыдан, жетелешип атам, апам, өстүрүп бой жеткирдиңи, сак эмгегиң кантип актай, өстүрүп бой жеткирдиңиз, ак эмгегиң кантип актай. Жакшы сөздөр сүйлөп канам, жакшы бол деп айткан апам, тарбияңны тактап бери, так жүргүн деп айткан атам,
тарбияны тақтап бери, так жүргүн деп айткан атам. Кадам таштап мен жаңыдан, жетелешип атам апам. Өстүрүп бой жеткирдиңиз, ак эмгегин кантип актайм. Өстүрүп бой жеткирдиңиз, ак эмгегин кантип актайм. Ак эмгегин кантип актайм. Ай баракелде. Бар болуңуздар, мен сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Алдыда кандай ой максаттарыңыздар болсо, ошол максаттардын баардыгы орундалсын. Аракет кылып турсаңыздар эле сиздердин аракетиңиздерди баалаган жакындарыңыздар, досторуңуздар, айланаңыздарда көп болот. Анан эми Досмаматка айтарым, Досмамат ийгиликтин эртегеси жок. Сөзсүз түрдө музыкалык дүйнөгө аралашкандан кийин бир аспапта үйрөнүп алуу керек. Өзүңүз билесиз, улуу чыгармачылыкта жүргөн ага эжелерибиздин деле кеч аралашып жылдызга айлангандары дагы бар, аспапты кеч үйрөнгөндөрү дагы бар. Мен сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Эми айылды таштап шаарга келипсиздер. Шаардагы жашооңуздар ийгиликтүү болсун, жигиттер. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантып жатып, Гүлдүйнө рубрикасына кезек берет экенбиз. Гүл сынган колдо гүлдүн жыты калат дешет, бирок гүл өстүргөн колдо өмүр бою гүлдүн жыты каларын айымдары жакшы билесиздер. Анда кезек Гүлдүйнөрүдө.